Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Биринчи саңа Алладан ден соолук тилеймин. Үй бүлөңө тынчылык, амандык. Биринчи ден соолук болсо үй бүлөңө киреше ошондо жакшы. Кудай кааласа. Бирок сен Адакан Мадымар сени төрөп тарбиялаган энең тарбиялады. Ошого экинчиден атаң тарбиялады. Ошого бирок чонтоюңдун замоого ачыл элек. 3 кол менен жүрөсүң. 5 колду тага элексиң. Мен кайсы саясатчы болсун, башка болсун, сооронбайым келип атам деген жерден Атахандыкы 3 коз дейм. Бөлөктөр уже өттү. Жаман көрбөсүн. Өттү, 5 кол өттү, замок катта болду. Şu менин арзы болгон кичине гана немемди мына пакетке. Манабычы Курут кой. Курут айнана бу Кыргызстандыкы болсо жаным менен дегин. Ай тийбес деп кулатыптыкы. Ал кулатыптыкыдан оз тиесиң. Оз тийбейли ала кетпейм. Ала кетесиң. Анан соң мен үйүмө алып кетемби? Рахмат апа. Өзүңүздө менин апама окшош экенсиз. Аябай каттуу таасирден отат. Дайым эч качан душманың болбосун. Тууганың болсун. Амин. Бирок замокту атыятты мына үч колдо жүрө бер. Амин. Амин. Рахмат. En kılavun ıntımakta bulayla, beş kazan aramızda cemaldik, gelişmeşlik sözler olmasından, ulutaralık bolmasın, ulutlar bölünmesin, daim bir adam hatanın balası olup yürüyüşü vardığımızda nasip kılsın. Sallallahu ala hayri halkiki, Muhammedin ala aliki ve ashabı ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. 4-cü çakırılıştın, Cumhur Kengiştин төрағасы, 3 жолку депутат, 4 жолку депутат, Абсамат Масалевичтин жакын досторунун бири Адакан Мадымаров сөз алат. Абсамат Масалевич болгондо азыр айтат эле. Өздөрү ордундан сүйлөп, мени трибунага чыгарып берди деп. Киши ушундай аябай тамашакөй, аябай адилеттүүлүктү каттуу жакшы көргөн Кыргыздын залкар, улуу инсандар эле. Биринчи эми ассаламу алейкум урматтуу абалар, апалар, эжелер, агалар, достор. Бүгүнкү ушул жыйынга кош келдиңиздер. Келген кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар. Себеп азыр тиричилик деп, жыйым терим деп, баардык нерседе биз кышта келсек, эми суукта көп эле кишилер сыртка чыга бербейбиз да деп коебуз. Жазда келсек, жаз жарыш, күз күрөш деп коебуз. Күздө келсек, жыйым терим менен жүрөбүз дейбиз. Кайсыл учурда келип чогулуш өткөрүшүңдү деле билбейсиң өзү негизи. Ошого карабай келгениңиздерге рахмат. Куттуу болсун мына ушул бүгүнкү кечебиз, бүгүнкү күнүбүз. Азыр жогоруда айтып өтүштү. Биздин келгенден бирден бир максат эмнеде болуп атат? Ушул китеп себепчиси ушул китеп болуп атат. Момундай болгон жалгыз дос деген бир китеп чыгардык. Эмне үчүн быйыл чыгарып атабыз биз? Буга дагы так жооп берип коелу. Себеп бүдөмүк кишилер көп. Кече Абсамат Масалевичтин үйүндө аксакалдар айткан экен, бир эртерээк келип биздин суроолорго өзүнчө жооп берсе, кечинде бир жолугушуп чай ичип олтурсак, киши бар кезде келип турчу эле, андан бери келбей калды, бир көрүшөлү дегендей максат айткан экенсиздер. Ыраазычылык билдирем. Кече келгенбиз. Аксакалдын үйүндө олтуруп, шашпай саат 11-лерге чейин, андан кийин жаштарда калып, кененирээк сүйлөштүк мүмкүн. Ошол кече баардык нерсени угуп алганбыз деп аксакалдардын көпчүлүгү бүгүн көрүнбөйт. Экинчиден, Кудай кут кылсын, ушул биздин эле айылдан 4 ажы бүгүн учуп келиптир. Ошол 4 ажынын ажы тоюна кетишиптир көпчүлүк аксакалдар. Аны баарыбыз түшүнүү менен кабыл алабыз. Келген биз үчөөбүз келдик бул жерден, Бишкектен. Исхак Абсаматовичке ыраазычылык билдирем. Ушундай бир китеп чыкты эле. Биринчи кадам шилтегенибизде ушул аксакалдын айылынан баштайбыз. Аксакалдын айылына барып, зиярат кылып, анан ошол жерден баштап коелу десек, аябай туура түшүнүп, каникулда жүргөнүнө карабастан кече учуп келди. Исхак Абсаматовичке дагы ыраазычылык билдиребиз биз. Биз үчөөбүз дегенибиз
ошол мен Айдан Мырза Акматов деп Азаттыктан өзүн эле үнүн угат деңиздер да, өзүн көрбөйт деңиздер да. Айданбек Акматов дегенди угат элеңер да, Азаттыктан, туурабы? Бут тепилдеп сүйлөгөн жигит каяктан экен деген аксакалдар болсо керек, өзүңөрдүн чаабайчы жигит бул. Мына Чаабайдан болот. Анан эми бүгүн айтасыңар да, бизден дагы чыгат экен го деген сөзүңөрдү айтасыңар. Прагага барып иштеп келген. Прагада 1 жылдан ашык жумуш иштеп келип, Бишкекте көптөгөн жылдар иштеп, анан ушул китептин жаралышына чоң бир аракет жасаган. Мен болгон окуяларды ушундай кызыктуу жерлерине сураганга аракет кылдым. Мен мүмкүн болушунча бул мезгилге чейинки Абсамат Масалишти билбеген, эл билбеген тараптарын чагылдырганга аракет кылдык. Эми ал кишинин тазалыгы, жөнөкөйлүгү, маданияттуулугу, сабаттуулугу биздин Кыргызстанда эмес, Борбордук Азияда эмес, СССР деген улуу өлкөдөгү кадыр баркын баарыбыз жакшы билебиз деп айтсак жаңылышабыз. Мен ушуну кошом артында. Себеп азыр жаштар билбей калды. Жаштар билбей калды. Ал кишинин бул дүйнө менен акыретке коштошконуна быйыл 31 июлда туп-туура 15 жыл болду. 15 жыл. Мындайча айтканда, ошол кездеги 5 жашар балдар 20-га чыкты, 15 жашар балдар 30-га чыкты. Бүгүнкү күндө көчө чаңытып, көчөнүн саясатын жүргүзүп аткан жигит кыздардын бүт баары ошол 20 менен 30-дун ортосундагы азаматтар. Ал кишилерде маалымат жок болуп калды, ал жигиттерде, кыздарда. Биз ошол кеткенин 15 жылдыгына деп атайын ошол китепти басмага буйртма берген күнүбүз дагы артында алганыңыздар окуйсуздар 31 июль. Мына ошол киши 31 июль асыр менен шамдын ортосунда кете берди. Биз дагы ошол 31 июль түштөн кийин муну буйртма бердик дагы чыгардык. Эмне максатта? Биринчи кезекте баягы тарыхты билсин, болгонду дагы ушундай улуу инсан болгондугун. Азыр эми жанакы 20-30дагы балдар ким кыйын десе базарком кыйын дейт, ким кыйын десе каракчыны кыйын дейт, ким кыйын десе бай кишини кыйын дейт. Жок. Момундай залкар инсандар болгон үчүн кыргыз кылымдарды карытып, тарыхта өлбөй өчпөй келатабыз. Биз уучубуз уланып келаткан элденбиз деп, мына ушул киши жөнүндө маалыматты билсин деген максатта чыгардык. Эми үчүн бул бири мындай бир каттуу китеп, экинчиси момундай бир жумшагыраак, кичирээк кылып чыгардык. Биринчиден, жана Исхак Абсаматович айтты, базар экономикасында bir kitap çıkarуу kıyın. Бұл оор маселе. Азыр bir kitap алып окуганга караганда bir пачка сигарет алып тартканды жакшыраак көргөн заман. Мына ушуну чыгарып атабыз. Эмнеге? Мунун баарын элге бекер таратабыз. Элге бекер беребиз. Ушул бекер алган китепти дагы барактап коёр элибиз калды экен деген максаттабыз биз. Бекер алган китепти барактайт бекен деген. Окуйт бекен ушуну деп. Себеп СССРдин мезгилинде дүйнөдөгү эң окурман элдердин катарына кирген эл элек. Бүгүнкү күндө китеп окуган кишини табыш кыйын болуп калды. Кандай дейсиздер? Экинчиси, могул кичинерээк кылып чыгарганыбыз, биринчиден бул арзаныраак болот. Экинчиден кече аксакалдар замат деле чөнтөктөрүнө салып алганга ыңгайлуу. Чөнтөгүңүздү салып аласыздар, каалаган жерге барып отуруп чөнтөгүңүздөрдөн алып окуй бересиздер. Бул ыңгайлуулугу. Муну үйгө баягы жеңемдердин сервантына ийилип коюп, токтотуп коюп огула, карагыла, окугула, неберелерге окутуп бергиле. Көзүбүз жетпесе, окуй албасак, Кудайга шүгүр, Аллах берген небере чеберелерге окуткула, уккула. Эмне кандай жагдайлар? Мамлекеттик ишмер катарында эмес, улуу инсан катарында ачкыбыз келди. Улуу инсан. Сиздер деле билбейсиздер, көп тарабын билбейсиздер. Себеп ал киши эми үчүн 95-жылы президенттикке чыкканда, 2000-жылы депутаттыкка чыкканда мен ушул өзүм дагы талапкер болуп жүрүп, ушул кадам жайга келип, эми үчүн Абсамат Масалич менен жүрөт элем, билесиздерби? Себеп ал киши өзүнүн жасаган ишин айтпайт эле. Ошонун тартынат эле. Мен ошо кишинин жасаган ишин жанында жүрүп көргөн киши катарында силерге айтып берейин деп келет элем мен.
Силерде элде көпчүлүк учурда ушундай суроо болот да, эмне кылып койду деп сурайт. Ошо кишинин жазган мыйзамдарын, кабыл алган чечимдерин, жүргүзгөн келишимдерин, сүйлөшүүлөрүн ачык айтып берели деген максатта келип ушул жерде жыйындарда сүйлөшө элек. Мына ушул 95-жылкы президенттик шайлоо мезгилиндегиден бир канча окуяларды ушул жерге киргиздик. Эмне деген кордуктарды көрсөткөн ошо мезгилде. Анда деле могул жигиттерге окшоп момундай болуп чекеде отуруп алып бизди тартып алат эле. Тартып алып анан Бишкекке жиберишет эле. Аскар Акаевич, көрүп коюңуз, сиз менен күрөшүп аткан инсандар эмне деп сүйлөп атканын көрүп коюңуз деп. Азыр деле ушундай эле аркабыздан жүрүп эле тарта берет. Мен көнүп калганмын, себеп тартпай калган болсо өзүмчө капа болуп калам. Достор жокко деп. Биздин аркабыздан ушундай каттуу жүрүшөт эле. Самолетту дагы Баткенге келип түшө турган самолетту Кыргызстанга кондурбай Исфарага, Каджентке кондурган. Тажикстанга алып барып кондуруп койгон. Эмне үчүн? Себеп Баткенге түшкөндө Абсамат Масаличти көптөгөн киши тосуп алып, чоң жыйын ошол жерден башталып кетет деп коркушкан. Баягы Исхак Разакович киргенде дагы киши билбесин деп жашырынып киргизип, жашырынып чыгарып атканда, Кыргызстан менен чек арадан өткөрүп атканда Абсамат Масалич Раматуллах ушуну айтып берди эле мага. Мен да жаш экенмин дейт. Барып тосуп алыңыз деп Султан Ибраимов ушундай тапшырма берди. Бирок элге көп мындай чыгара бербегиле, себеп жогору жактан ушундай буйрук келди бизге. Исхак Разаковичтин келгенин эл билбесин деген тапшырма берилди дейт. Мына айланайын кыргызым. Ошол кезде баштаганбыз биз кыргыздын мыкты чыккандарынын бутка чапканын. Азырга чейин улантып келатабыз. Азырга чейин ошол кетип бартат. Же ошондо артыбыздан чуркап жүргөн азаматтар мүйүз чыгып кетпеди башына? Же мамлекетибиз өркүндөп өсүп, алдыңкы 7-8 мамлекеттин арасына кирип кетпеди? Кандай дейсиңер? Пейил. Ниетти түздөшүбүз керек. Пейилибизди оңдошубуз керек. Мына ошондо биз жашырынып келип, Абсамат Масалич ошондо таш көмүрдө иштеп аткан кезим эле дейт, аксакалды тосуп алдым. Да киши менен машинада келетабыз дейт. Тизем калчылдайт дейт. Мен ушул Исхак Разакович менен бир машинада баратамбы деп, ушул ойдон тизем калчылдап тер куюлат дейт. Эмне деп сүйлөрүмдү билбей келатам. Ал киши суроо берип келатат дейт. Эл кандай болуп атат? Айлык кандай болуп атат? Эт кандай, сүт кандай, жумуш кандай деп сүйлөп келатат. Мен жооп берип келип, аябай каттуу даярдык көрүп, үйгө жакындаганда дейт, ушундай эрдик болуп, мен бир суроо бердим дейт. Исхак Разакович, үйгө кирип бир куюм чай ичип кетсек уруксат бересизби дедим дейт. Макул деп калды дейт а киши. Анан үйгө кирип баратканда Исхак Абсаматовичтер ошондо бир 5-6 жашар жаш жигиттер экен. Исхак Абсаматович ошондо колго чөгүндү алып, чилапчынды алып, колго сууга даярдап турган экен. Ошондо барып колуна суу куйгандан кийин Исхак Разакович сураптыр. Атың ким деп балам. Десе бул дагы эми жаш бала да. Исхак дептир да. Десе тиги киши бир топко чейин токтоп калып, кандай деп кайра сурады дейт. Исхак деди дейт. Анан мен ушундай ыңгайсыз болуп кеттим дейт. Ушундай улуу инсандын атыны балага коюп алыптыр деп, тиги кишинин көңүлүнө кетип калбайбы деп аябай кыжалат болдум дагы. Айттым дейт, аксакал, кечирип коесуз. Сиздин сыйыңыз, сиздин урматыңыз сизде инсан болсун деп атын ушундай коюп койдум. Кечиресиз дедим дейт. Десем дейт, башынан 2-3 сылап койду дейт. Бактылуу бол балам деп дейт. Ошондо мен бир жолу Исхак Абсаматовичке тамашалап айттым эле. Мына 2 жолу сылаган экен, 2 жолу депутат болдуңуз депчи. Мына. Ошондо мындай көтөрүп туруп эле пешенеңизден өйүп койгон эмес экен дегендей кылып. Баракелде. Аллах насип кылган болсо келечекте жакшы нерселер көп. Мына ошондой болуп үйгө кирди, бир куюм чай ичти, келдик. Султан Ибраимовичке киргизип койдум. Анан мен ары бери өтүп атканымды көрүп, бай жигит, сен чарчадың, барып эс ала бер деп мени мындай уруксат беришти дейт. Эртең менен 7-ге кел деп айтты дейт. Эрте туруп саат 6-да келсем, 2 аксакал ордунан козголуп да коюп болуптур. Мен кеткенде кандай олтурса, ошондой олтурушуптур дейт.
Ушундай сөз көбөйүптүр. Сагынышыптыр бири-бирин. Анан кирип мени чакырып көрүп калып терезеден кир деп киргизип алып, анан ошол жерден бир куюмдан чай ичти дагы. Эми жакшы барыңыз, туура түшүнөсүз деп чыгарып койгондо мен алып баратсам, Өзбекстан менен Кыргызстан чек арасына жеткенде Өзбекстан тарапты карасам дейт, килемдерди жайып, кернейлерин тартып, артисттерин чакырып, аксакалдарын жолдун эки бетине тизип, гүл карматып, ушундай чоң салтанат менен тосуп алганын көргөндөн кийин мен иттей уялганмын деген ошондо. Аябай уялдым деп. Эмне үчүн биз өзүбүздүн инсанды ушундай кылып салтанаттуу түрдө дүркүрөтүп тосуп ала албайбыз дагы, бекитип, ууруча кылып. А бул мамлекет ушундай кылып дүңгүрөтүп тосуп алып атат деп мен ошондо аябагандай каттуу уялганмын дейт. Муну эмне үчүн эскерип айттым? Бул китепте бар. Китепте жок. Кийинки Аллах насип кылган болсо, кийинки китептерге кире турган маселелер булар. Эмне үчүн ушуну айтып атам мен? Мына ошол Исхак Разаковичтен кийинки калган биз үчүн жомок легенда болуп калган, биз үчүн жомок. Эмне үчүн жомок болуп атат? Себеп мындай таза кишилер болбойт деп азыр эч ким ишенбейт да, болбойт мындай киши деп. Мына ошо кишинин элесин, ошо кишинин жашоо турмушун, ошо кишинин принциптерин жаштарга жеткирип коелу деген максатта чыгып атат бул китеп. Бул китепти чыгарып, сатып, андан тыйын табабыз деген максат жок. Бул бекер таратылат. Мына ушул нерселердин баарын биз жайылтырышыбыз керек, элге жеткиришибиз керек. Биз мисалы мага үлгү деген Исхак Разаковичти мен көзүм менен көргөн эмесмин. Каяктан билдим? Аны ушул Абсамат Масалевич башында турган Разаков фондунун төрагасы болуп туруп, ошол Исхак Разакович жөнүндө толук китепти Абсамат Масалевич чыгарды эле. Аксакалдар колуңарда барбы кээ бириңерде? Исхак Разаков улуу инсан деген китеп чыгарган. Орусча, кыргызча кылып чыгарган. Великая личность, улуу инсан деген. Мен ошол китептен окуп билдим Исхак Разаковду, билебиз тарыхтан. Атабыз айткан, башкасы. Бирок кандай инсан, кандай маселе көтөргөн, кандай жетекчи болуп келген, жетекчи болуп кандай иштеген, мен ошол китеп аркылуу билдим. Адам акылы менен тааныйт экен дүйнөнү. Көзү менен көрбөгөндү акылы менен тааныйт экен. Биздин дагы ушундай кичинекей эмгегибиз келечектеги урпактарга Абсамат Масалевичти таанып билүүдөгү бир себепчи болуп калар деген ниет максатта чыгардык. Өтө кызыгып аткан аксакалдар, кээ бир инсандар эмне үчүн чыгардыңар дегендерге жооп берип атам да. Себеп мен сүйлөп аткан сөзүмдүн көпчүлүгү сиздер үчүн эмес, Бишкектеги отургандар үчүн дагы сүйлөнүп атат. Муну дагы эсиңерге алып койгула. Мадумаров эмнеге кетиптир, эмнеге жолугуп атыптыр, эмне деп атыптыр деген кишилерге булардын камерасына жооп берип атам мен. Ошондой. Коркпогула, чочулабагыла, үркпөгүлө айланайын садакаларым. Биз душман эмеспиз. Биз душман эмеспиз. Биз керек болсо силерге жардам берип атабыз. Силер айтпаганды биз айтып атабыз. Элди биримдикке, ынтымактыкка, тазалыкка, улуулукка чакырып аткан, чакырып келген инсандарданбыз. Мен ошол улуу инсандардын жолунда жүргөн саясатчы болгум келет. Башка бизде максат жок. Бизди эже мен өткөндө 80 жылдык өткөндө Абсамат Масалевичтин ушу кадам жайда өткөндө катыштыңыздар да, аксакалдар болдуңуздар да. Мен ошол жерде айтпадымбы? Бизди конок үйүнө киргизбей койгон, Абсамат Масалевичке добуш берген, добуштарын каткан, бекиткен акимдердин баардыгы ошол жерге келип калган экен. Ошол жерде айтпадымбы мен? Эмне таптыңар эми деп. Ошон үчүн биз бийликтин алдында эмес, жараткан Аллахтын алдында, андан калган элдин алдында жүзүбүз жарык болсо болдук. Башка бул дүйнөдө, жалган дүйнөдө тилегенибиз башка жок. Биз акыретти дагы бир жолу акыретти гана эңсеген инсандарбыз. Бул дүйнөнүн бир сындырым наны менен бир кесе чайына зар болгон инсан эмеспиз. Ушундай жашайбыз.